Улукбек Кочкоровго, Канат Исаевго жана башка саясатчыларга дагы салам айтып койгум келип атат. Улукбек Кочкоров, сен кече 2020 октябрь айында Мадумаров менен катар туруп теледебатта биримдик партиясын жактап, мактап, колдоп, коштоп атпадың беле? Не болду бүгүн балапан болуп учуп чыктыңбы? Энең тыштап кетип. Соке тыштап кетип. Анан кут деген сайтым бар дейсиң. Сенин кутуң учуп кеткен. Сен калпычы жигитсиң. Анда мен менен кошо чыкпайсың, Сокенин сезону бүттү деп. Чындык орнош керек деп. Кыргыз дүйнөнү башкарыш керек деп. Канатса, сен кече эле намаз жумага бараттың эле го. Кече эле Сооронбайдын 3 бутагы биримдик Кыргызстан, мекеним Кыргызстан деген партиянын биринде бар айтып. Баш бармагын көрсөткөн ким эле Кыргызга? Сенде эмне болду? Таянган атаң кайтыш болдубу? Анда чыкпайт деңер, эр жигит болсуңар да. Мени менен 2019-жылы. Сооронбай, сенин сезонуң бүттү. Кет. Эгер ошондо Сооронбай бийлигин мага жолун таап өткөргөндө пневмония болбойт эле. Кырсык болбойт эле. Эмнеге дегенде мен эволюция кылып элди жөн эле эч акчасы жок эле теледен эле сүйлөп энергия өткөрүп өстүрүп кетет элем дагы аалам кырсыктатпайт эле. Мен Кудай болдум деген сөз бул хайп эмес. Адамды жалпы минтип атат. Адам биринчи силер адам болуп алгылачы, адамгерчилик мына. Ошо Канат Саевде адамгерчилик барбы? Менин практикам жетишет дейт. Канат ыспы, Уктачы тынч. Бүгүн ойгонуп калсаң дагы. Башка талапкерлер түш көрдүңөрбү? Мына мен байланыш алып Сооронбай кетсин деп чыктым. Сасык косугарыңдай болуп, сасып чыга каласыңар. Силердин иши эмес, күйүп кетесиңер. Жана Бауыржан деген банкирге айтып коеюн дедим эле. Бауыржан, сен айтып атасың $100 миллион инвестиция алып келдим деп. Сен $100 миллион алып келип туруп, элге чачып, кредитке отургузуп, сен Кыргыздын душманысың. Мен сени соем. Банктар жоюлат, анан байлар жоюлат. Элиңерди, жакыныңарды кырсыктатып албагыла, кандидатураңарды алгыла. Осол ишке туш болуп, уят болуп каласыңар акырында. Мурункуда да айттым эле 2017-жылы дагы. Ордуңар жок деп. Мына орду жок болдубу? Ошондо эле айттым эле, кырсыктайсыңар деп. Кырсыктады. Мадумаров боюнча да бир эки сөз айтып коеюн. Мадумаров таалымдан кара деп койгон. Кыска эле. Аны эми өзү эл бааласын. Сооронбай жөнүндө да мынтип берилген. Арстан алай ааламга тең ак күч, Сооронбай микте кара бит деп. Муну да биз айтып чыкканбыз. Мына көрдүңүздөр, бит дейле. Ошондуктан Соке, Райым, Атамбаев, Жээнбековдун ар жагы бир жагы, Матраимовдун туугандары, Жапаров жерде Кыргызды коргоп алуучу, адамзатты оңдоп алуучу, живой Кудай карааны кийген, энергиялуу жана Зульфияны Үшбериште кийген эжерсип калгандай. Мени да ошо Кудай энергиясы кийип, ошон үчүн менин көзүм закон, мага жаман көрүнбөгүлө. Ишиңерди так аткарсаңар, мен ошо адамдарга мээрим төгөм. Мисалы мына Шайдылда Бековага Жапаров алам дегени мээрим төктүм мен. Эмне кылыш керек? Ал аял. Аялды аалам деп айтылат. Аалам аялды алсыз жаратты, бирок өзүнөн кийинки керемет кудурет сыйкырдын баарын берди. Ал так адам, ал соттолуп отурган жок. Мээси өчүп калган жок. Анан Жапаров, сен кысылып калып, мээң өчүп калган. Ушуну эсиңен чыгарба. Сага боштондук керек.
Боштондук, кыргызга биринчи боштондук, экинчи улуулук, үчүнчү өлбөстүк, ушундай закондор бар. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, айтып койдум, бул менин милдетим. Кабыл алуу, элге жеткирүү, талкуулоо, бул ар бир адамдын парзы, милдети деп берилет ааламдан. Мындай өзгө дүйнөдөн келген өзгөчө кыргыздарга Кудай ушундай улуулук, кудайлык, арбайлык деңгээлди берди. Сыймыктануу менен тез аткарсаңар бактуу өлөткө жетесиңер. Сыймыктануу менен тез барып туруп ушу жерди кишиң мейли мендей ааламды даңазалаба. Мейли мендей кыргыздын улуулугун даңазалаба. Ал өтө оор иш. Жок дегенде барып туруп ошол 4 дүйнөнүн бир киши 14кө ааламдан бөлүнгөн адамга гоолосуңду бербесең, ар бир адамдын асманда ата теги бар. Өздөрү кырсыктатат. Аалам деселе бир Аллах деп эле тек деп алып атат. Аллах баарыбызга күбө. Аллах келсе бир үй бүлө менен эле кечке кирип кетпейби, андай балаң мындай, андай мындай деп атып эле арбас бербас деп. Жок, Алланын сенин барың жок экенин жөнүндө дагы билбейт керек болсо. Алладан кийинки ата теги арбай Алланын астында адамзат бала чакасы үчүн жоопкер. Бул Алланын, Теңирдин, жаңы Кудай, эски Кудайдын буйругун мына күчтөр аткарат. Эгер сен ушу чындыкка кошулбасаң, жазаланып кетесиң, кырсыктап кетесиң. Андан кийин ушул келаткан кырсык, кыйынчылык, оорчулуктан ааламдан буйрулган адамдын энергиясы, мээрими, сотудуху, Арстаналайдын сан жеткис кыргы бар дейт. Элчилиги, сынчылыгы. Бир гана Арстаналай силерди улуулукка өткөрүп, эволюционировать этип, арбай периштеге калыптандырып дүйнөгө башчы кыла алат. Бар болуңуздар.